Күндүн маанилүү окуяларын таныштырып, Нур телеканалында Нур Ньюс маалымат программасы. Студияда Айдана Марасулова, саламатсызбы? Бизди Facebook баракчабыздан да түз көрсөңүз болот. Дареги экранда көрсөтүлгөн алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Жапаровдун иш сапарынан жабыркаган айдоочу. Министрлер кабинетинин төрагасы баштаган Баткенге болгон иш сапардан жабыр тарттым деп даттанган айдоочу биздин телеканалга кайрылды. Корумду Балбай жолун куруу каралган макулдашуу ратификацияланды. Президент аталган жолду салууга $29 миллион насыя алуу келишимине кол койду. Мугалимдерди шылдыңдаган окуучуларга айып пул салынышы мүмкүн. Жогорку кеңештин 2 депутаты айып пул салуу сунушун киргизди. Оор атлетика боюнча Кыргызстан чемпионаты башталды. Мелдештин жүрүшүндө 12 командадан 110 спортчу күч сынашмакчы. Оор атлетика боюнча штангисттер ушул жерден чыгып, ушул жерден тренировка алган. Бул эми бул залга 56 жыл болуп калды десем болот да. Мамлекеттик салык кызматынын Сузак райондук башкармалыгынын инспектору пара алып жаткан жеринен кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин басма сөз кызматы билдирди. Салык кызматкери Жалал Абад шаарынын тургунунан патентин жабуу жана кечиктирген карызын оң жагына чечип берүү үчүн акча талап кылган. 23 февралда атайын жүргүзүлгөн операциянын жыйынтыгында инспектор паранын бир бөлүгүн алып жаткан жеринен колго түштү. Шектүү Жалал Абад шаардык ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Тергөө жүрүп жатат. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров баштаган Баткенге болгон иш сапардан жабыр тарттым деп даттанган айдоочу биздин телеканалга кайрылды. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү борбордон келген чоңдордо жандап жүрүү үчүн атайын кичи автобус уюштурган. Бирок кичи автобус жарым жолдо мотору жарактан чыккан. Чоң кызматтагы жетекчилерди жандап жүрүүгө уюштуруу иштерин аткаруу жетекчилердин милдетиби. Жабыр тарткан айдоочунун жагдайы. Ушул жана башка суроолорго кезектеги сюжетте күбө болосуз. Чоң келатат дегенде чоочуган Оштун жетекчилери. Ошол борбордон кайсыл чоң келе турган болсо эле ушул Оштогу Ош облустук администрациясында жана ошондой эле мэриядагы жетекчилер өздөрүнүн функциясына кирбеген жумуштарды дагы аткарып ишет. Бирок анын кесепетинен, анын себебинен ушул айрым бир жарандар же болбосо ушул айрым бир жеке ишкерлик менен алектенген адамдарды запкы тартып жатышат. Биз алдыда ушул жөнүндө кененирээк айтып берели. Жүзүн көрсөтпөөнү өтүнгөн бул айдоочу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун Баткенге болгон иш чарасына коштоп барган адамдарды ташып барган. Айдоочуга транспорт министрлигинин Ош облусундагы департамент тарабынан чалуу болгонун айтууда. Бирок жарым жолдо автоунаасынын кыймылдаткычы жарактан чыгып, эминтип аны оңдоп түзөөгө каражаты жоктугун айтып келет. Кыскасында айтканда ошо кортеждин айынан булардын мени жиберди. Кыскасы мындай. Орто жолдо күйдүм ачыгы да. Сөздүн кыскасы. Эми буну азыр мен эч кимге көрсөтө элекмин. Себеби дегенде бул азыр акчам дагы жок. Азыр 1 сом акчам дагы жок. Көрсөткөтөйүн десем, алып барган чакта деле биринчи акча сурайт. Анан бунун угушу боюнча мен 80 миңдик мотор бар деп атат, бирок ал буга түшпөйт деп атат. Себеби дегенде бунун коробкасы башка экен, маховиктер башка экен. Бунун өзүн башка моторго алмаштырыш үчүн 250 миң сом кетет деп атат. Жабыр тарткан айдоочу чоң суммадагы каражатка кириптер болдум дейт. Ал бул убакка чейин өзүнө чалган мамлекеттик кызматкерлерге кайрылган, бирок андан майнап чыккан эмес. Эми кайсыл жакка кайрылаарын билбей ара жолдо калган, автоунаасын кредитке алганын айтып, кантип төлөйм деп сана тартууда. Эрте менен бардым. Эрте менен барсам, кыскасы билгениңди кылбал дегенсип жооп уктум. Ал жактан чыгып кеттим, анан сиздерге бардым. Эми ачыгын айтканда, эми азыр менде кредит бар, семья бар. Күнүм артка кетип атат, 3 күндөн бери байкабасаңыздар, машинада жатып атам. Эми азыр дальше кандай болот, кандай жок билбейм. Кыскасы ушундай. Борбордон келген жетекчилерди шан шөкөт менен тосуп алып, алар үчүн баардык ыңгайлуу шарттарды түзүү салтка айланган көрүнүш. Алардын тамак ашынан тарта жогорудагы айтылгандай транспорттук маселелерин чечүүнү жергиликтүү бийлик жана башка кызматтар өздөрүнө жүктөлгөн тапшырма катары кабыл алып алышкан. Транспорт министрлигинин алдындагы департаменттин жетекчиси да жогорку бийлик өкүлдөрүнүн айтканы боюнча кичи автобусту таап бергенин жашырган жок. Бирок алардын иш функциясында бул маселелер каралган эмес. Эми биздин кураторубуз бар.
ошо транспорт кызматынын куратору бар. Ошо кишилер бизге көмөктөшүп койгула, жардамдашкыла дейт. Биз анча-мынча биз ошонун жетекчилеринен технический состояниясы исправный, бузулбай турган машиналардан болсо жардам берип коюңуздар деп суранабыз. Бул иш арасында эле суранышат. Анан биз аларды бир кандай десем, мажбурлап же башка нерсе менен жүрөткөн жерибиз жок. Миссиябызда кандай сиздердин? Миссиябыз ал жерде булар суранып атат бизден, как бизден жогору жакта турган башкармалыктар бизден суранып атышат жөн эле. Жок, аны түшүндүм. Ош облустук бийлик өкүлдөрүнүн жооп алуу 2 күнгө созулду. Аппарат башчысы ар кандай шылтоолорду айтып жооп берген жок. Ал эми транспорт тармагын жетектеген куратор да өзүн солдат экенин, кызматты жогорку адамдардын тапшырмасы менен аткарганын айтып чектелди. Машинаны эми бул ошол жакка кирип сүйлөшөлү, басып жүр. Ажалакка кирип. Чалган экенсиз го эмеге? Кимге? Министрлик департамент. Не деп? Транспорт министрлиги машина керек деп. Эми ал жерде прессага машина керек дегенден чалгам да мен. Ошол эле башка. Эми мен бул жерде солдатмын, чакыр деди да мен не башка. Ошол эле. Сизге ким айтты эле? Мага эми машина керек деп айткан да ал жердечи. Ошого айткандан чакыргам да. Бирок сиздин функцияңыз башка да турат. Эми функция мен эми транспорт инспекцияга куратормун да. Ошол эле. Бирок мындай баягы кызматынан пайдаланганга жок, мен алдындагы кызматтан пайдаланганда мен эми алып кел давай бар жөнөт дегенге мен акым жок да. Ал частный машина болсо ал мамлекеттин машинасы эмес, ал гаражда турган машина эмес турабы? Ошол эле башка. Эмнеге анан частныйларды ошока жибересиздер? Эми ал мен функцияма кирбейт, аны жөнөткөнгө мен ал шоферди бар десем ал менин тилими албайт да. Ал частный машинада. Ошол эле башка. Эми чыгымы эмне болот, чыгым? Эми чыгымын эми билбейт экенмин аны. Ошентип Жапаровдун иш чарасына барган айдоочу автоунаасынын кыймылдаткычын же моторун жараксыз абалга кептеп алдым дейт. Ага негизги себеп катары катуу ылдамдыкта жүргөнүн, министрлер кабинетинин төрагасы жүргөн жол тандабастар жогорку ылдамдыкта айдаганын айтты. Бирок кызматына же башка байлык мансабына карабай, Кыргызстандагы жолдордо 90 км/с ылдамдыктан ашырууга болбойт. Эми чыгым тарткан айдоочунун көйгөйү кандай чечилет? Бул суроо азырынча белгисиз калууда. Таткашабдан Тимурлан Эрнестоолу, Нурньюз. Президент Садыр Жапаров 25 февралда Ысык көлдүн күнгөйүндөгү Корумду Балбай жолун салууга Кувейт фондунан 29 миллион доллар насыя алуу келишимин ратификациядан өткөрүү жөнүндө мыйзамга кол койду. Бул жолдун жалпы узундугу 80 чакырым. Кыргыз өкмөтү аны салууга Ислам өнүктүрүү банкы, мунай экспорттоочулардын эл аралык уюму, Сауд өнүктүрүү фонду жана Кувейт фондунан насыя алып жатат. Мамлекеттик бюджеттен 12 миллион доллар бөлүнөт. Буга чейин Ысык көлдү айланта курулуучу жолдун Корумду Балбай бөлүгүнүн курулушуна 110 миллион доллар кетери маалымдалган. Долбоордо 80 чакырым жолдун жанында көлдү жээктеп 80 чакырым веложол салуу каралган жана курулуш иштери быйыл башталат. Ысык көлдө айланма жолдун жалпы узундугу 440 чакырым. 2015 жылы Ысык көлдүн күнгөйүндөгү балыкчы Корумду жолу оңдоо башталган. Ал өлкө өз бюджетинен каржылап жаткан алгачкы ири долбоор болгон жана 2020 жылы жолдун 70% бүткөн. Жогорку кеңештин депутаттары Мирлан Самыйкожо жана Аманкан Кенжебаевдер мугалимди шылдыңдаган же уят жаңсоолорду көрсөткөн окуучулардын ата-энесине 3000 сомдон 5000 сомго чейин айыппул салуучу мыйзам долбоорун сунуштап, коомдук талкууга алып чыгышты. Бул мыйзамдын кабыл алынышын колдогондор менен катар эле маселенин баарын айыппул салуу менен чечүү мүмкүн эмес дегендер да бар. Урмакан Карабай кызы учурда өлкөдөгү жаш мугалимдердин катарын толуктайт. Ал Ош шаарындагы мектептердин биринде кыргыз тили мугалими болуп, ишке орношконуна аз гана жыл болду. Жаш мугалим балдарга билим берүү менен биргеликте окуучуларга тарбияда берүүгө кошо аракет жасап келет экен. Бирок ал балдарды көбүн эсе ата-энелери тарбиялаш керек деп эсептейт. Азыркы учурда негизи абдан окуучулардын, деги эле балдардын тарбиясына абдан көйгөйлөр пайда болуп жатат. Бул нерсеге албетте бир гана мугалим эмес, ата-энелер жактан дагы көзөмөлдөөнүн балким кандайдыр бир деңгээлде төмөндүгү болуп жаткандыр. Бул учурда биз бир гана мугалимдерди күнөөлөй албайбыз. Ошол эле учурда кандайдыр бир деңгээлде сөзсүз түрдө ата-эненин дагы мында чоң тиешеси бар. Ошондуктан окуучулардын жакшы тартуу үчүн, балдардын тартуу үчүн мугалимдердин дагы, ата-энелердин дагы биргеликтүү иштешүүсү керек.
Буга чейин соц тармактарда мугалимди окуучулар шылдыңга алган же мугалим балдарды тилдеп уруп жаткан видеолор тарап, бир мугалим жумуштан кеткен болчу. Мындан улам Жогорку Кеңештин депутаттары Мирлан Самыйкожо жана Аманкан Кенжебаев мугалимдерди шылдыңдаган же кандайдыр бир уят жаңсоолорду көрсөткөн окуучулардын ата-энесине 3000 сомдон 5000 сомго чейин айыппул салуу мыйзам долбоорун сунуштап, коомдук талкууга чыгарды. Окуучу же ата-эне тарабынан мугалимге карата сыйлабастык мамиле жасалса, 3000 сом айыппул салынат. 12 жаштан 16 жашка чейинки балдарга 2000 сом. Ушундай эле укук бузуу 1 жыл ичинде кайра кайталанса 5000 сом өлчөмүндө айыппул же 3-төн 5 суткага чейинки мүнөткө администрациялык камакка алынат. 12 жаштан 16 жашка чейинки балдар 4000 сомдук айыпка жыгылат. Мындай санкциялар жашы жете элек окуучунун ата-энесинин бирине, эгерде ал эрезеге жеткен болсо, окуучунун өзүнө колдонулат. Жогоруда белгиленген укук бузуулар тууралуу ишти кароо, айып чараларын колдонуу ички иштер органдарына жүктөлөт. Мугалимдерди биз бүгүн бир тараптуу гана колдоп аткан же болбосо мугалимдердин максатына же болбосо мугалимдердин кандайдыр бир кызыкчылыгына карап жазылып аткан мыйзам эмес бул. Өзүңүз көрүп атасыздар. Мугалимдерди бүгүнкү күндө ашыкча ашкерелеп, ашыкча кордоп, ашыкча ыдык көрсөтүп аткан окуучулар жана ата-энелер бар. Ал эми экинчи тарабы балдардын укугу аябай жакшы каралган. Бул жерде талаш жок. Ал эми айрым педагогдор мугалимдердин окуучулар алдында сый-урматынын жоголуп баратышына билим берүүчүлөрдүн өздөрүнүн да күнөөсү бар деп эсептешет. Анткени окутуучу сабакты кызыктуу кылып өтүп, окуучуну өзүнө тарта алса, балдардын мугалимге болгон сый-урматы өзү эле артмак дейт. Окуучу качан мугалимдин сабагында сумкасына салып келген конфетин унутуп калат, билесизби? Окуучу эң кызыктуу сабак өткөн, балага жакын болгон, керек болсо келип желкесинен таптап, азаматсың, уулум, кызым деп өзүнүн жүрөгүнө жакын алган мугалимге окуучу жакын болот. Анын сый-урматы ата-энесинин сыяктуу болот. Бирок чындыгында бүгүн коомдо мугалимдерден да бар. Беш кол бирдей эмес, мугалимдерде да бар. Алар эмоцияга алдырып, үй бүлөсүндөгү түйшүктөрдүн класстын ичине алып кирбеш керек. Биздин педагогдордун ар кандай маанайыбыз класстын сыртында калып, бешик жабылгандан кийин биз балдар менен гана иштешибиз керек. Ошон үчүн бизге мамлекет маяна берет, ошон үчүн биз мугалим кесиптердин падышасы деп сыймыктанып жүрөбүз. Бул мыйзам долбоорун коомдо туура деп колдогондор да ошол эле учурда окуучунун мугалимдерге болгон сый-урматын айыппул салуу менен арттыруу мүмкүн эмес. Бул тескерисинче коррупциялык иштерди күчөтүүгө жол ачат дешти. Эгер мугалимдердин баркын көтөрөбүз десек, алардын айлык маянасын жогорулатып, ошону менен күчтүү кадрларды даярдап, окутуучуларды жумушка алууда да чоң талап коюу керек дешет. Эч кандай. Бул нерсе мугалимдин сыйын арттырбайт. Бул нерсе мугалимдин сыйын дагы төмөнгө түшүрөт. Эгер мугалимдин сыйын арттырабыз десе Жогорку Кеңеш, биринчиден мугалимдин айлыгын ашырсын. Анан кийин мугалимден ошол айлыкка жараша билим талап кылсын да, мугалимди көз карандысыз кылсын. Материалдык жактан дагы, моралдык жактан дагы көз карандысыз кылганда, анан кийин мугалимдин сыйы ашат да. А бул штраф салат деген бул өтө эле эми баягындай аргасыздан кылынган иш да. Кыргызда илгертен билим, тарбия берген окутуучуларга сый-урмат жогору болуп келген. Маселен, Бирхан желдеттери менен барат, устатынын айылынан аттар катуу үн чыгарбоосу үчүн туягына кийиз байлап өткөн деген икаяларда жөн жерден жаралбаган чыгар. Ошол эле учурда ислам дининде мугалимге, устатка болгон сый-урмат да жогору дейт аалымдар. Ислам шарияты бир тамга үйрөткөн агайды, бир тамга үйрөткөн эжекени, А менен Бны тааныткан эжекеңди, агайыңды ар дайым урматташка, сыйлашка чакырат. Бирок биздин Орто Азиянын менталитетинде кээ бирки агайлар эскиттен бизде тарбия жаатыбызды, адеп жаатыбызды, сабактарыбызды карап татынакка окуп келгенбиз. Ошонун жыйынтыгы, жемиши жакшы болгон. Бүгүнкү күндө кээ бирки маселелерде мугалим эжекенин окуткан агайдын үстүнөн арызданган окуучулар дагы жок эмес. Bunday нерселерди бир маданий түрдө, мындайча айтканда бир ойлонуп, жете өлчөп бир кестегенде абайлап бул ыкмаларга кадам койсо жакшы болот. Эске сала кетсек, буга чейин коомчулукта балдардын бирин урушуп койгон мугалимдин видеосу интернетке тарап, ал жумуштан өз арызы менен кеткен болчу. Рыспай Мажитов, Адлет Нышанбаев, Нур Ньюс, Ош шаары.
Мындан ары өлім болған үйдө мал союлбайт. Мындай жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Бул демилге коомчулук тарабынан колдоого алынып жатат. Бирок ошол эле учурда каршы болгондорда жок эмес. Салт санаага кирген чектөөлөр боюнча кабарчыбыз Жуудар Бузумов айтып берет. Садыр Жапаров өлім болгон үйдө мал союлушуна тыюу салган жарлык чыгарганын билдирди. Ал интернет аркылуу жумурай журтка кайрылып эскертти. Жарлыктын аткарылышын көзөмөлдөнүү жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрүнөн тартып, ак үйдөгү кызматкерлерге чейин тапшырды. Бул боюнча да активдүү түрдө түшүндүрүү иштери уланууда. Бул жерде кечээ социалдык тармактарга дагы кээ бир көпчүлүгү туура кабыл алып атат. Ошол эле учурда туура эмес да маалымат кетип атат да. Бул жерде аш тойлордо, эскерүүлөрдө мал союлбасын деген жер жок. Бул указдын 8 пункттан турган указ жарыкка көрдү. Ошонун 2-3 беренесинде айтылып атат. Ар бир областтагы президенттин ыйгарым укуктуу өкүлдөрү ушул салтанаттуу үй бүлөлүк салтанаттуу иш-чараларды жана маркумдар эскери боюнча тиешелүү жоболорду, тиешелүү көрсөтмөлөрдү иштелип чыксын деп атат. Мындай жарлыкты муфтиятта колдоого алып жатышат. Алар буга чейин эле бул маселени көтөрүп келгенин айтып, бирок колдоо таппай келгендешүүдө. Жарлыкка ылайык дин алымдары да тийиштүү фатваларды чыгаруу алдында турушат экен. Албетте бул жерде көбүнчө ысырапкерчиликке байланышкан маселе болот. Ысырапкерчилик биринчиден, экинчиден ошо аза болуп, кайгы тартып аткан үй бүлөдө ошо бодо малдар союлуп, бир тойдой бир жакшы жишандай кабыл албастан ошо өлүм чыккан үйдөн ошо бодо малдар союлуп, дасторкон жайылып, элге тамак аш тартылбасын деген маселеде ысырапкерчиликтин алдын алуу максатында тайын фатвалар чыгат иншалла. Президенттин мындай жарлыгын колдогондор да көп болуп жатат. Аза күтүп жаткан үй союш даярдап убара болбошу керек. Колунда бары, колунда жогу бар. Баары кымбат болуп турган чакта бул жөрөлгөнүн кереги жок. Карызга батып союш даярдашат. Анан аны кутулууда туугандар арасында келишпестиктер дагы чыккан учурлар көп кездешүүдө дейт. Я вам скажу так, я свою когда маму хоронил, мне тоже пришлось резать. Менин апам каза болгондо бир жылкы жана кой сойгонбуз. Мен го кыйналбай эле чыгардым. Бирок кичине жетишпей жашагандарды көрүп эле жүрөм. Алар той же аза күтүү үчүн кредиттерди алып өткөрүшөт. Анан жылдар бою кыйналышып төлөшөт. Ошол бизге керекпи? Аза тосуп жаткан адамга эч ким деле таарынбайт, мал сойбой коюптур деп. Президенттин жарлыгы туура чыкты деп ойлойм жана колдойм. Бирок анткени менен президенттин мындай кадамы популисттикке жатып калды дегендер да жок эмес. Эзелтен кыргыз салт сана жөрөлгөлөр менен жашап келген. Ыймуң заарын бөлүшөм деп келген адамды да жакшы тосуп алышкан. Алыстан келген куда сөөк тууган урук деген бар. Мына ошол себептен жамандыктын баары кан менен чыгып кетсин деп ырымдашып, жандык союшкан дейт журналист Турат Акимов. Кудай жолуна деп атайын арнап өлгөндө соёбуз. Сүйүнчүлүккө деп бир соёбуз, түлөгө өз арнап жан чыгарабыз. Жаны Кудайга кетсин, каны жерге кетсин, эти соопчулукка кетсин деп ырымдайбыз да. Ана мунун баарын унутуп койсок, салттын баары жоголуп биз анда салтсыз эле бир куралбаган, түптөлбөгөн байыркызы өзүбүздүн байыркы замандан келген үрп адаттарыбыздын баарын унутуп калышыбыз мүмкүн да. Бул дүйнөдө 1000 түркүн элдери бар да, 1000 түркүн калктары бар. Ошонун арасында биздин өзүбүздүн өзгөчөлүгүбүз болуш керек да. А өзгөчөлүк бул биздин улуттук ушундай салт адаттан болот. Мунун алдында Жогорку Кеңештин айрым депутаттары той ашты чектеген мыйзам долбоорун даярдаган. Анда маркумду акыркы сапарга узатууда катышуучулардын саны чектөөсүз болот жана бодо мал союлбайт. Маркумдун элесине арналган иш-чаралар 100дөн 300гө чейин адамды чакыруу менен өткөрүлөт деген жобо бар болчу. Кийинки жумада бул мыйзам долбоору парламенттин тийиштүү комитетинде каралары күтүлүп жатат. Жуудар Бузумов, Улук Айсбеков, Нур-Ньюс, Бишкек. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Нур-Султан шаарында өтүп жаткан Евразиялык өкмөттөр аралык кеңешинин жыйынында учурда макроэкономикалык толкундоолор дээрлик бардык мамлекеттердин башынан өтүп жатканын белгиледи. Андан сырткары Евразия экономикалык биримдигинин системасында жөнгө салуучу алгоритмдер жок экенин белгиледи. Евразия экономикалык биримдиги тышкы экономикалык басым боюнча биргелешкен чараларды көрүү зарылдыгын айтты.
Биз өнүктүрүү программаларын каржылоонун ийкемдүү жана жеңилдетилген инструменттери менен өнүгүү максатына жетишүүгө багытталган Евразиялык кризиске каршы фонд түзүүнү ойлонушубуз керек деди ал. Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Нур-Султанда Евразиялык өкмөттөр аралык кеңешинин жыйынында катышып, 2022 жылы Кыргызстан Жогорку Евразиялык экономикалык кеңешине, Евразиялык өкмөттөр аралык кеңешине жана Евразиялык экономикалык комиссиясынын кеңешине төрага кылып жатат. Оор атлетика боюнча Кыргызстан чемпионаты башталды. Маданият министрлигине караштуу Дене тарбия жана спорт боюнча департаменти Оор атлетика федерациясы менен биргеликте өткөрүп жаткан чемпионат 25-26 февраль күндөрү өтөт. Мелдештин жүрүшүндө 12 командадан 110 спортчу күч сынашып, жеңүүчүлөр федерация тарабынан акчалай байгелер менен сыйланышат. На флаг сборной. Бүгүн Борбордо оор атлетика боюнча Кыргызстан чемпионаты башталды. Мелдеш Москвадагы Олимпиадалык оюндарда чемпион болгон Каныбек Осмоналиев Машыккан Бишкек шаардык спорт мектебинде өтүүдө. Маданият министрлигине караштуу Дене тарбия жана спорт боюнча департаменти оор атлетика федерациясы менен биргеликте өткөрүп жаткан чемпионат 2 күнгө созулуп, анда 12 команданын 110 спортчусу күчүн сынайт. Жыл сайын өтө турган Кыргызстан чемпионаты өтүп атат азыр. Бул чемпионат Кыргызстаныбыз келерки эл аралык мелдештердин катышат турган балдардын ушу күчтүүлөрүн тандоо мелдеш болуп атат биякта. Кыргызстанда спорттун оор атлетика түрү менен машыккан кыздардын саны аз болгондуктан мелдештен кийин эң алгач Азия оюндарына кыздарды жөнөтүү боюнча жыйын өтөрүн кошумчалады. Бүгүн мелдешке 27 жаштагы Аделя Байызова да келген. Ал спорттун бул түрү менен 8 жыл машыгып, андан кийин таштап койгон. Бирок машыктыруучусу атайын сунуш менен кайрылган соң спортко кайтып келгенин айтат. Азыр мен рывок 65, талчок 75 кылдым. Өзүңдү өзүң даярдайсың, тренерин даярдайт. Берде тренерлердин аракети көп да бизге кылган. Оор атлетика талыкпаган мээнетти жана аракетти талап кылгандыктан күн сайын машыгуу милдеттемеси жүктөлөт. Жыл ичинде спорттун бул түрү менен машыккан спортчу Кыргызстанда жыйынтык көрсөтө алса, эл аралык аренага чыгуу үчүн кеминде 5 жылдык даярдык керек дейт 18 жылдан бери оор атлетика менен машыгып Азияны багындырган Изат Артыков. Ал спорттун бул түрү менен алектенүү ден соолукка залакасы тийбээрин айтып, жаштарды эмгектенүүгө чакырды. Мен азыркы эмеде 110-135 көтөрөм. Азыркы убакытта. Анан буйруза церемонияга да жарым жылдай бар. Бул жерде алдыны көздөйбүз деген үмүттөрүбүз бар. Исраил Арапаев бул мелдешке Ош шаарынан 5 спортчусун алып келген. Өзү Ош шаарында оор атлетика боюнча тренер болгондуктан спортчуларынан үмүтү чоң. Ошол эле учурда соңку жылдары оор атлетикага спорт комитети жакшы көңүл буруп жатканын айтып, бул мелдеште күчтүүлөрдүн жеңишине тилектештигин билдирди. Күчтүүлөр жеңсин. Мен да бир нерсени айтып кетем, көбү ишан көтөрсөм боюң өспөй калат дейт. Мен ошону айтып кетем ата-энелерге. Бизге келген балдар бардыгы эле бою өсүп кетип эле узарып кетип атат. Эч кичине бою кичинекей таппай атабыз да. Белгилүү болгондой, быйыл президент Садыр Жапаров спорттун бул түрүнө өзгөчө көңүл буруп, мамлекет башчынын тапшырмасы менен Борбордо оор атлетика менен машыккандарга жаңы заманбап зал курулат. Бул туурасында оор атлетика федерациясынын президенти Ахматбек Элдибеков айтып, жаңы залдын сметасы, чыгымы бекитилгенин билдирди. Учурда керектелүүчү документтер толугу менен аяктап калгандыктан 2023 жылы боло турчу мелдештер жаңы залда өтөөрү пландалып жатыптыр. Где-то bir 50-60 миллион сомго бүтөт, бирок аябай жакшы, современный ушул зал болот. Себептен да мына залдын өзү карасаңыздар, ушул залда Каныбек Осмоналиев жана башка мен деген Кыргызстан тарыхындагы оор атлетика боюнча штангисттер ушул жерден чыгып, ушул жерде тренировка алган. Бул залга 50-60 жыл болуп калды десем болот да. Оор атлетика боюнча башталган өлкө чемпионатына Нарын облусунан гана келген эмес. Мындан улам федерациянын президенти тоолуу аймакта күчтүүлөр чыгарын эске салып, президенти Нарын облусундагы өкүлүнө, мэрине кайрылып, спорттун оор атлетика түрүнө көңүл бурууга чакырды. Нарын облусунун губернаторун, шаардын мэрин ушулар чакырып кетет элем. Нарын облусуна да көңүл буруп, штанга көңүл буруп койсо, ошол жерде да мектеп ачылып, федерацияда жардам берет эле, бир спортсмендер чыгат эле. Тоолуу аймактан күчтүүлөр чыгат да.
Ал эми оор атлетика боюнча өтүп жаткан Кыргызстан чемпионатынын биринчи күнүндө жеңүүчүлөр аныкталды. Анда 3-чү орунду 55 салмакта 160 килограмм көтөрүп РСК командасынан Эрбол Сарпашев, 183 салмак жыйынтыгы менен 2-чи орунду Каныбек Баймурзаев, 195 салмак жыйынтыгы менен 1-чи орунду Чүй облусунан Азатбек Мамытакунов алды. Мындан сырткары оор атлетика боюнча ардагерлер арасында спорттун чебери деген атайын күбөлүктөр тапшырылды. Эми буюрса международныйга жетип, Азия, мирде уткага аракет кылабыз. Бул окуучум 9 жыл машыкты менде. Жаштар арасындагы курма командага киргизгенбиз. Былтыр 2 жыл болуп атат. Ошону да машыгып жүрөт. Белдештин жыйынтыгында оор атлетика боюнча Кыргызстан чемпионатынын жеңүүчүлөрү федерация тарабынан акчалай байге менен сыйланышат. Анда 1-чи орунга 5000 сом, 2-чи орунга 3000 сом, 3-чү орунга 2000 сом жана дипломдор каралган. Акылай Маратова, Данияр Чарбеков, Нурньюз, Бишкек. Ош шаарына мындан 3 күн мурун коңшу Өзбекстан белек катары берген 10 000 түп кут дарагынын көчөттөрү олтургузулду. Көчөттөрдү тигүүгө кала башчы Алмаз Мамбетов өзү да катышты. Бул көчөттөр шаардагы ар кайсыл ишканаларга бөлүнүп берилип, алардын олтургузулушун жана көктөп өнүүсүн жашылдандыруу жана көрктөндүрүү комбинаты көзөмөлгө алат. Ал эми көчөттөрдү олтургузууга Ош шаарынын казысы, каланын активдүү жарандары, журналисттер, мэрия кызматкерлери катышты. Шаардыктар бир күндө 10 000 түп көчөт олтургузуу демилгесин эстафета катары Бишкек шаарына өткөзүп беришти. Эске салсак, быйыл Ош шаардык мэриясы бюджеттен жашылдандыруу ишканасына 122 миллион сом бөлүп, быйыл калага 35 000 түп көчөт олтургузууну пландаган. Туура ушул биз ушул 10 000 көчөттү азыр мекемелерге бөлүп бердик. Ар бир мекеме ошол алган санына жараша ошол көчөттөрдү жооп берет. Ошого ошонун өсүшүн, сугарышын, урдалып кетпешин ошол ар бир мекеме өзү жооптуу буга. Бул боюнча ошол биз буйрук чыгарганбыз. Мен ойлойм, ушул ар бир мекеме өзү карап, ошону өстүрүп, ошол мындай бир жашылданга чейин жеткириш максаты ошол өздөрүнүн кылып беришет. Бүгүн бир күндө 10 000 түп бак отургуздук. Ош шаарыбызда кийинки эстафетаны биз Бишкек шаарына узатабыз. Бүгүнкү программабыз мына ушундай кабарлардан топтолду. Аны сизге мен Айдана Марасулова таныштырдым. Бардык жаңылыктар биздин интернет баракчаларыбызда жеткиликтүү. Дарги экранда көрсөтүлгөн, а мен сиз менен коштошом. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуз.